Саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Сиздер менен мен Уулкан Шералиева. Бүгүнкү студиябыздын коногу Инсан Лейлек коомдук фондунун директору жана мигранттардын кесиптик бирлигинин негиздөөчүсү Дербишева Гүлнара Толубаевна. Гүлнара Толубаевна, саламатсызбы? Саламатсызбы? Гүлнара Толубаевна, 2 жыл мурун Борбордук Азияда биринчи жолу уникалдуу уюм түзүлгөн. Бул деген мигранттардын кесиптик бирлиги болуп эсептелет. Мигранттардын кесиптик бирлигинин пайда болуусунун негизги себептери кандай? Биздин Кыргызстандагы эмгек мигранттар ушул Россия өлкөлөрүндө, Казакстанда, ушул Турция мамлекетинде, Эмират мамлекет, Араб өлкөсүндөгү көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот да. Аны биз баарыбыз билебиз. Эң негизгиси ушул биздин мигранттар барып иштегенде убагында айлыкты ала албай калат, же толук албай калат, же алданып калат, же көп учурда ушул жанагы көп саат иштеп коет, анан өздөрүнүн эмгек укуктарын билбейт. Ошол эле мезгилде мисалы үчүн Россия мамлекетинде полиция кызматкерлери кармашат, аларга бир топ ушундай бир кандай десем кыйынчылык абалда калып калат да. Анан кайда кайрылып, кимден жардам сурап билбей калышат. Анан бир топ мамлекеттик эмес уюмдар мигранттарга жардам беришет, бирок бул жардамы мындай кыска мөөнөттүү да. Анан биз ушул 2 жыл мурда бир топ мигранттар биригип, ойлонуп, талкуулап, ошол дүйнө жүзүндө азыр аябагандай өнүгүп кеткен ошол профсоюздук кыймылыны изилдеп, өзүбүз ошол мезгилде ошол Кыргызстанда иштеген Тилектештик борбору же Центр солидарностьтин уюм менен жолугуп, алар бизге ошол техникалык жардамды берип, консультация берип, ошол Кыргызстанда чындыгында башка өлкөлөрдө жок уюмду түздүк. Бул мигранттардын кесиптик бирлиги. Кесиптик бирлиги бул мигранттар үчүн чындыгында өзгөчө, мындай жаратылышта өзгөчө уюм да. Анткени булар эч жерден акча алышпайт. Булар жалаң эле мүчөлүк акыга иштешет. Анан негизи ушул кесиптик бирлигинин иштеген максаты бул кайсы өлкөлөрдө мигранттар иштебесин, ошол өлкөлөрдө жүргөндө ар бир мигранттын эмгек укугун коргоо. Чоң рахмат. Тажы тумоо пандемиясынын учурунда биздин мигранттар аябай көптөгөн кыйынчылыктарга учурады. Ушул орчундуу мезгилде мигранттардын кесиптик бирлиги кандай жардам көрсөтө алды? Бизге болгону эле 2 жыл болду. Биз кичинекей уюм деп эсептейбиз өзүбүздүчү, бирок азыр мен айткандай мүчөлөрүбүз 7000ге жакын болуп атат. Ошого карабастан биздин эң негизги жумуш ушул жана тажы тумоонун пандемиясы башталганда ошондо аябай күч алды. Баарыбызга маалым болгондой, ошол пандемияда карантин болгондо көп иш берүүчүлөр, мисалы үчүн Россия өлкөдө көп мигранттарды жанагы кандай десем төлөбөй отпускага чыгарып атты, же таптакыр эле эмгек келишимди токтотуп жумуштан кетирип атты. Ошол эле учурда мисалы үчүн жумушту жоготпогон мигранттар айлыгын азайтып атты. Анан дагы бир топ дагы кандай кыйынчылыктар болду. Ошол мигранттардын убагында айлык бере албай калды. Анткени ошол бир эле Россия өлкөдө же Казакстан өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө экономика аябай токтоп калды да. Анан бизге ошол өзүбүздүн колл-центрибизге ошол юристтердин телефондорго миңдеген звоноктор келе баштады да. Мен айлыкты ала албай калдым, же мени отпускага жөнөттү төлөнбөйчү, же мени жанагы удаленный режим работага жөнөттү деп кайрылып атты. Анан негизи биз консультация кылып атканда ошол биздин Россиядагы өнөктөш кесиптик бирлиги менен, Новопроф менен биргеликте ошол работа иш берүүчүгө чалып, сүйлөшүп, эмнеге убагында айлык берилбей калды, эмнеге жартылай берилип калды деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, көп учурунда жардам бердик да. Мисалы үчүн бизде мына үлгү катары мен билебиз, ошол Россияда аябагандай чоң
фирма бар, Delivery Club деп. Булар ошол жанагы тамакты үйгө жеткилет. Анан аякта ошол аябагандай көптөгөн бизде Кыргызстандагы мигранттар иштешет. Алар бизге жалпы коллектив менен кайрылды. Ошол пандемия башталганда бул фирмада аябагандай заказдар көбөйүп, бирок ошол эле учурда айлык маянасы мурда пандемияга чейин көлөмдө калган, ошол эле мезгилде заказдар көбөйүп, километраж көбөйүп, айлыктар эме болуп калды да. То есть жанагы эмгек объему көп болду, бирок айлык маянасы эски бойдон калып атты да. Ошого биз ошол өзүбүздүн Россиядагы өнөктөш кесиптик бирлиги менен, Новопроф менен ошол работодательге расмий түрдө кайрылдык, ошол Delivery Club'ка. Анан алар бизге биринчи мындай жөн эле отписка эле жөнөтүп атты, бирок ошол эле мезгилде бир эле Кыргызстандын мигранттары эмес, ошол фирмада иштеген, мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстан, Молдова, Украинадан мигранттар иштегендер жалпы забастовкага чыкты да. Эми анткени мындай болду да, жанагы расмий түрдө переговордо булар жана ачык болгон жок, биз менен сүйлөшүүгө барган жок, бирок башка айла жок калганда ошол мыйзам жолунда, ошол мыйзамды бузбай өзү профсоюздун мүчөлөрү забастовкага чыкса болот да. Анан забастовкага чыккандан кийин уже ошол иш берүүчү чындыгында километражды азайтып, анан ошол эле мезгилде айлыкты кичине көтөрдү да. Рахмат, аябай чоң көлөмдүү жардам көрсөтүлүп жатыптыр. Анда эмесе ошол мигранттардын кесиптик бирлигинин келечеги кандай? Келечекте кандай максаттар коюлуп жатат? Кайсыл тармакка карай өнүгүүгө баратасыздар? Биз азыр эң негизги максатыбыз өзүбүздүн мүчөлөрдү көбөйтүү. Мисалы үчүн 7.000-ден мен ойлойм бир 10.000-ге 20-га чейин болсок жакшы болот элем. Анткени көптөгөн мигранттар дагы эле кайрылат, бирок ошол негизи кесиптик бирлигинин жаратылышын билбей атат да, кандай жардам алат, кандай ыкмалар менен биз иштейбиз деп. Биз ошого негизги ушул маалымат кампанияны көп өткөрүшүбүз керек да. Анан социалдык баракчаларда ишмердүүлүк жөнүндө көп айтышыбыз керек. Анан негизги багыт, мен ойлойм, ошол биз Кыргызстанда миграциялык саясатты түптөгөндө же пландарды же стратегияны түптөгөндө өз салымыбызды кошуп, ошол мигранттардын үнүнө жеткиришибиз керек, ошол өкмөтүбүзгө. Анан үчүнчү ошол эң чоң багытыбыз, биз мисалы үчүн бизде азыр өнөктөшүбүз бир эле Россия өлкөдө да. Анан бир эле Россия өлкөдө эмес, ошол мисалы үчүн Казакстанда өзүбүзгө өнөктөш кесиптик бирликти издеп табышыбыз керек. Мисалы үчүн Турция өлкөсүндө, анан ошондой эле мисалы үчүн Европа өлкөлөрүндө дагы ошол өзүбүзгө өнөктөш кесиптик бирликти издешибиз керек. Анан негизи ушул эл аралык ушул профсоюздук кыймылга биз мүчө катары киришибиз керек да. Мисалы үчүн бизде ошол эл аралык профсоюздун кыймылдарынын чоң уюмдары бар. Алар биргеликте дүйнө жүзүндө иштейт. Ошол профсоюздун ыкмалары менен биз ошого дагы мүчө болгонго аракет кылып атабыз да. Гүлнара Толбаевна, чоң рахмат. Урматтуу угуучулар, эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, анда мигранттардык кесиптик бирлигинин расмий баракчаларына Профсоюз мигрантов аттуу баракчага каралсаңыздар болот. Угууңуз үчүн чоң рахмат. Биз менен болуңуздар.